Карасаң Дуса, кумурскалар бири-бири менен саламдашып жатышат. Мына карасаң? Абдул. Алар саламдашып жатышкан жок. Алар башындагы антеннасы менен бири-бирине маалымат бөлүшүп жатышат. Ва, бул укмушко? Кумурскалар керемет макулуктар да, Абдул. Булар өзүнчө коом болуп жашашат. Булардын эң эле кызыгы өзүнөн 50 эсе оор жүктөрдү да көтөрө алышат. Эй, карагылачы, мен эмне таап алдым. Чымчыктын балапаны го? Астагфирулла. Кайдан алдың муну, Рара? Тиги жактан. Мен бул балапанды үйгө баккым келип жатат. Үйгө баккым келип? Жок, Ра. Кайра уясына алып барып кой, байкуш балапанды. Биз эмне? Чымчыктарды үйдө баксак болбойбу? Мен балапанды жайына алып барып коюп келдим. Туура кылдың. Өтө жакшы кылдың, Ра. Чымчыкты капаска салып, өлүмгө жеткирүүчү абалда кармоо тууралуу пайгамбарыбыздан тыюу болгон хадиси бар. А биз эмнени багалабыз үйдө? Мен дагы үйдө жаныбар баккым келип жатат. Кумурскаларды үйдөн баксаңыз болот. Бул жерден бирден терип алыңыз да. Чын эле кумурскалардыбы? Чынды болдуңбу, Ра? Апа? Алтыным. Бул жакта чымчыктын балапаны бар экен. Ал аябай сүйкүмдүү экен. Мен аны баккым келип жатат. Балким макул болбой койду да. Сен анын балапанын баккың келип жатабы? Эгер энеси балапанын жоготуп алса, ал аябай кайгырат. Анын кайгысын сен тартпайсың да, Ра. Пайгамбарыбыз кайсы бир жаныбарга зыян жеткирүүдөн тыйган. Түшүндүм. Көрдүңбү? Мен сага айтпадым беле. Жаныбарларды кыйнагандыгы үчүн тозокко түшкөн аял тууралуу хадисти устазым айткан. Себеби ал мышыгын өлгөнгө чейин камаган. Туура айтамбы, апа? Ооба. Ага тамак да, суу да берген эмес. Астагфирулла. Мый. Рара кайда кетти? Тур, мый. Мый, мына бул тамагың. Сенин ден үчүн. А мына бул суу. Рара. Ой, мый. Сенде баары жакшыбы? Мына сага тамак, семире берсең болот.